Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Икигай. Япондордун узак жана бактылуу жашоосунун сыры. Эл аралык бестселлер. Гектор Гарсия жана Франческ Мираллес. Китептин авторлору узак жана бактылуу жашоонун сырларын билүү үчүн Япониядагы кылым каартарлардын кыштагы Агемиге сапар тартышат. Көрсө мунун сыры эң эле жөнөкөй экен. Япондор ар бир адамдын жеке икигайы бар экендигине ишенишет. Икигай бул маңыздуу, стрессиз, активдүү, бактылуу жана узак өмүр сүрүү үчүн позитивдүү ойлонуу, сергек жашоо, туура тамактануу аркылуу ар бир иштен рахат алууну айкалыштырууну японча аталышы. Бул китепте жеке икигайыңызды кантип табуу керек экендигине көрсөтмөлөр берилип, жалпы окурмандарга сунушталат. Активдүү жашасаң 100гө чыккың келет. Япон макалы. Мага жашоомдо эмне кылууну билбейм деп көп айткан бир тууганым Айторго арналат. Гектор Гариса. Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон менин мурунку, азыркы жана болочоктогу баардык досторума арналат. Франческ Мираллес. Кириш сөз. Икигай сырдуу сөз. Бул китепти жазуу тууралуу алгачкы ой Токио шаарында өтө көп кездешкен кичинекей кафелердин биринде, жамгырлуу түндөрдүн биринде китептин авторлору кездешип сүйлөшкөндө пайда болду. Биз бири-бирибизди сыртыбыздан билгенибиз менен мурда кийин тааныштыгыбыз деле жок болчу. Себеби Япониянын Барселонадан 10 миңдеген чакырымдар бөлүп тургандыктан биз жолугушуп бетме-бет сүйлөшө алган эмеспиз. Акыры насип болуп, биздин жалпы бир таанышыбыз жолуктургандыктан кийин таанышып калып, ушул китепти жазалы деп чечтик. Жолугушуудан кийин биздин достугубуздун жемиши Икигай аттуу китеп болду. Бул китеп бизди чынында түбөлүккө достоштуруп койгондой эле болду. Экинчи жолу биз 1 жылдан кийин жолуктук. Токионун так ортосундагы паркта сейилдеп жүрүп, батыштын психологиялык агымдары тууралуу кеп кылып, өзгөчө адамдын жашоосунун маңызын изилдөөгө багытталган Виктор Франклдын логотерапиясы тууралуу сүйлөштүк. Биз анын техникасынын популярдуулугу өз күчүн жоготконун, анын ордуна башка психологдордун методдоруна орун берилип жатканын баса белгиледик. Адамдар дагы эле өздөрү жасап жаткан иштеринин жана кантип жашап жаткандыктарынын маанисин издеп жатканына карабай, психологиянын башка мектептерин тандап алган терапевттердин жолуна түшпөй, өзгөчөлөнүп турарын баамдадык. Ушундан улам биз өзүбүзгө төмөндөгүдөй суроолорду бердик. Мен жашоомдун маңызы эмнеде? Маселе жалаң эле узак жашоодобу же мен өз алдыма бийик максаттарды коюшум керекпи? Эмне үчүн кээ бир адамдар өздөрүнүн жашоосунан эмнени аларын билишет жана ошол нерсе үчүн жашоого умтулушат. Ал эми кээ бирлери эмне кылаарын билбей карайлап басып жүрөт. Биз ошентип сүйлөшүп жатканда жанагы икигай деген сырдуу сөз капсынан пайда болду. Дайыма иш менен алек болуунун бакыты деп одонороок которулган япондордун ушул сөзүндө эле логотерапия жатат деп айтсак болчудай. Бирок мунун андан да терең мааниси бар. Анын Японияда өзгөчө 100 жашарлардын саны 100 миң кишиге 24,55 киши туура келген Окинавадагы узак жашоонун себептеринин бири десек жаңылышпайбыз. Бул албетте адамдын узакка жашашынын дүйнөлүк орточо көрсөткүчүнөн бир топ жогору. Япониянын түштүгүндө жайгашкан ушул аралда жайгашкан элдин эмне үчүн дүйнө жүзүндөгү башка элдердин баардыгынан узак жашай тургандыгын изилдеп жүргөн адамдар жагымдуу диетадан, таза абадагы жөнөкөй жашоодон, көк чайдан жана субтропикалык климаттан, жылдын орточо температура Гавай аралындагыдай башка дагы узак жашоонун ачкычы икигайда деп эсептешет. Биз ушул маселени изилдеп жүрүп, бул философияны батышка жеткирүүгө арналган психология жана адамдын жеке өнүгүүсү боюнча бир дагы китеп жок экендигин билдик. Кылым каартакандардын саны башка жерлерге караганда Окинавада көп экендигинин себеби икигайдабы? Адамды өмүрүнүн акырына чейин кыймылдуу болууга ал кантип шыктандырат?
узак жана бактылуу жашоонун сыры эмнеде? Биз бул маселени тереңирээк изилдеп жүрүп, дүйнөдө эң узак жашаган адамдар бизде деп мактанган 3000дей тургуну бар Огими деген айыл жергесине туш келдик. Буга ошол айылдын кылым каарткандардын айылы деген аты эле далил боло алат. Окинава Япониядагы Шикувазанын лайым сыяктуу өсүмдүктөрүнүн мекени. Мүмкүн Огиминин тургундарынын өмүрлөрүнүн узундугунун сыры да ушунда болуп жүрбөсүн? Же моринга чайын кайната турган суусунун тазалыгынан улам көп жашашабы? Биз узак жашоонун сырын Япониядагы кылым каарткан адамдардын өздөрү менен бетме-бет сүйлөшүп билип алууну чечтик. Алдын ала 1 жыл изилдеп чыккандан кийин гана биз эски диалектте сүйлөгөн токойдо узун чачтуу бунгайга деген перилер жашайт деп ошону дин катары кабыл алышкан эл жашаган кыштакка камераларыбызды, микрофондорубузду көтөрүнүп алып келдик. Келер замат жап-жашыл адырлардын арасында жашап, мөлтүр таза көк кашка суу ичип, тамаша күлкү менен күн кечирген өтө меймандос эл менен жолугуштук. Кыштактын эң көп жашаган адамдарынан интервью алып жатканда, буларда жогоркудагыдай жаратылыштын кооздугунан башка дагы өтө бир күчтүү нерсе бар экендигин түшүндүк. Кыштактын тургундарынын жүздөрүнөн адаттан тышкары кубаныч көрүнүп турду. Ошол кубаныч алардын өмүрлөрүнүн акырына чейин коштоп жүрөт экен. Биз кайра эле Икигайга туш келдик. Бул чынында өзү эмне деген нерсе? Аны кайдан тапса болот? Бул түбөлүккө жакын жашоонун экинчи дүйнөлүк согуштун убагында күнөөсүз 200 000 кишисинен ажыраган окинавалыктардын узун өмүрдүн жашуун жайын таап алгандай көрүнүшү бизди таң калтырбай койгон жок. Тыштан келген адамга Окинаванын тургундары душмандык мамиле кылбастан, Ичари Бачоде жергиликтүү тил менен айтканда, мурда көрүп билбесең да, ар бир кишиге бир туугандай мамиле кыл деген принцип менен жашаганында экен. Огиминин тургундарынын бактылуу болушунун себептеринин бири алардын ар бири өздөрүн жамааттын бир бөлүгү катары сезгендигинде экен. Алар жаштайынан уймаару чогулуп иштөөгө, бири-бирине жардам берүүгө үйрөнүшөт тура. Достук маанайда тарбия көрүү, күнгө күйүп, таза абада дем алуу, жакшылап эс алуу, күнүгө көнүгүүлөрдү жасоо сыяктуу кыймыл-аракеттин бардыгы ден соолукка пайда келтирип, кылым жашагандардын туулган күнүн белгилөөгө дем берип, ар бир күндүн келишин чыдамсыздык менен күтүүнүн өзү эле алардын икигайы экен. Бул китептин максаты Япониядагы кылым карыта жашаган адамдардын сырын силерге айтып берип, өзүңөрдүн икигайыңарды табууга жардам берүү. Анткени өздөрүнүн икигайын тапкандарда өмүрлөрүн кубанычтуу жашап өтүү үчүн керектер деген нерселердин баардыгы бар. Сапарыңар байсалдуу болсун. Гектор Гарсия жана Франческ Мираллес. 1 бөлүм. Икигай. Жаш өйдөлөгөн сайын жашаруунун искусствосу. Сен эмне үчүн жашап жүрөсүң? Япондордун айтымына караганда, ар бир кишинин икигайы бар. Француздардын бир философ айткандай, аны издеп табышкана керек. Кээ бир кишилер аны таап алышкан. Ал эми калгандары бул кызыктуу нерсени өзлөрүнүн ичинде катылып жүргөнүн билбей эле башка жерден издеп жүрүшөт. Биздин икигайыбыз ар бирибиздин жан дүйнөбүздүн тереңинде катылган. Аны табуу үчүн чыдамкайлык менен издешибиз керек. Дүйнөдөгү 100 жашарлар өтө көп жашаган окинавалыктар биздин эрте турушубуздун себеби биздин икигайыбыз дешет экен. Марк Индин диаграммасынын негизинде түзүлгөн сүрөткө көңүл бурсак, бул жерде эмнени жакшы көрөсүң? Эмнени жакшы жасайсың? Дүйнө эмнеге муктаж? Сага эмне үчүн төлөшөт? Кумар, миссия, жумуш, жөндөм, ушунун баарынын ортосунда икигай жатат. Эмне кылсаң да пенсияга чыкпа. Биздин аныктап алган икигайыбыз болсо, бизге канааттанууну, бакытты жана жашообуздун маңызын берет. Бул китептин максаты силерге өз икигайыңарды табууга жана Япон философиясынын чың ден соолук, акыл жана дух боюнча түшүнүктөрүн окуп үйрөнүүгө жардам берүү. Японияда жашасаңыз, сизди таң калтырган бир ишти байкайсыз. Ал жактагы адамдар пенсияга чыккандан кийин да иштей беришет. Иш жүзүндө япондордун көпчүлүгү пенсияга деле чыгышпайт. Алар ден соолуктары мүмкүнчүлүк бергенине жараша
өздөрүнүн сүйүктүү иштеринде иштей беришет. Деги эле япон тилинде, англис тилиндегидей жумушту биротоло таштап кетүү же пенсияга чыгуу деген сөз жок. Япониянын жакшы билген National Geographic журналынын кабарчысы Дан Буэтендердин айтканына караганда, япондордун маданиятында ар бир адамдын жашоодо максатынын болушу өтө маанилүү. Ошондуктан алар пенсия деген сөздү билишпейт. Дээрлик түбөлүк жаштыктын аралы. Узак жашоонун сырын изилдегендер ааламда жамааттык күчтүү сезимдин, жакшылап аныкталган икигайынын болушу дүйнөгө кеңири белгилүү, ден соолукка пайдалуу япон диетасындай маанилүү, керек болсо андан да өтүп кетет деп айтып жүрүшөт. Жакында эле Окинавада жана элдери узак жашап, көк аймактар деп аталган жердеги 100гө чыккан адамдарды медициналык текшерүүдөн өткөргөндө, ошол өзгөчө адамдардын кызыктуу фактылары табылды. Алар дүйнөнүн калган калкынан узак жашагандыгы менен гана айырмаланбастан, рак, жүрөк жана сезгенген оорулар сыяктуу клиникалык оорулардан да сейрек жабыргашат экен. Бул жердин кылым каарткан адамдары башка жердеги улгайган адамдардын оюна да келбеген энергиясы жана ден соолуктарынын чыңдыгы менен айырмаланышат. Алардын канын текшергенде, кандарында клеткалардын картаюусуна таасирин тийгизген эркин радикалдар башкалардыкына караганда өтө аз болуп чыкты. Мунун себеби көк чай ичип, тамакты өтө тое жебей, 80%га жеткире жегендиктеринде жатат. Аялдар климакстын убагында көп кыйналышпайт. Эркектер менен аялдарда жыныстык гормондор каарлыгы жеткенге чейин эле жогорку активдүүлүктө болот. Кем акылдык дүйнөлүк орто эсептен көп эле төмөн турат. Япон тилинде икигай деп жазылган сөзгө мүчө кошкондо өмүр дегенди түшүндүрөт. Татыктуу адам, курал же биринчи, ал эми сулуу, келишимдүү деген мааниде айтылат. Биз китебибизде ушуга окшогон табылгаларга талдоо жүргүзөбүз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, окинавалыктар икигайга өзгөчө көңүл бурушат. Икигай ар бир кишиге жашап өткөн күнүнө маани берип, алардын ден соолугунун чың болушу, өмүрүнүн узак болушу үчүн өтө чоң роль ойнойт. 5 көк аймак. Окинава дүйнөдөгү 5 көк аймактын ичинен биринчи орунда турат. Дүйнө жүзүндө жашаган башка аялдарга караганда, Окинавада аялдар узакта жашашат жана ооруга да көп чалдыгышпайт. Дан Буэттенер изилдеп аныктаган китептеги 5 көк аймакка төмөнтөгүлөр кирет. Биринчи, Япониядагы Окинава аралы, өзгөчө аралдын түндүк жагы. Жергиликтүү эл диета кармап жашылчаны жана тофуну, соядан жасалган тамак, кичинекей табакка салып көп жешет. Өздөрүнүн философиясы болгон икигайдан башка дагы муае деп аташкан жакын досторунун тобу булардын узак жашоосунда чоң роль ойнойт. Экинчи, Италиянын Сардиния аралы, өзгөчө Нуоро жана Оглиастра провинциялары. Бул аралдагы эл жашылчаны көп жеп, күнүгө 1-2 стакан шарап ичишет. Окинавадагыдай эле жамааттын биримдигинин булардын узак жашоосуна түздөн-түз катышы бар. Үчүнчү, Калифорниядагы Лома Линда деген жеринде жашаган 7-чи күндүн адвентисттеринин чиркөөсүнө барган элде акшынын узак жашаган адамдарынын катарына киришет. Төртүнчү, Коста-Риканын Никоя жарым аралында жашаган эл 90 жашка чыккандан кийин деле активдүү өмүр сүрүшөт. Бул жерде жашаган картаң адамдар эртең мененки саат 5:30 туруп, талаада кечке чейин иштей беришет. Бешинчи, Грециянын Икария аралындагы Туркиянын жээктерине жакын жашаган элдин ар бир үчүнчүсү 90 жаштан ашык жашашат. Бул салыштырмалуу акш калкынын 1%-нен азыраагын түзөт. Буга аралдын узак жашагандардын аралы деген ат эле далил боло алат. Булардын узун өмүрүнүн сыры биздин заманга чейин 500 жыл мурда эле калыптанган жашоо тартибинде болсо керек. Келерки бөлүмдөрдө көк аймактарда табылып, узак жашоонун ачкычындай көрүнгөн бир нече факторлорду изилдейбиз. Биз көңүлдү өзгөчө Окинавага жана узак жашагандардын кыштагына бурабыз. Баарынан мурда 5 аймактын 3-өсү арал экендигин, ал жакта көпчүлүк үчүн
башкаларга жардам берүү алардын негизги икигайы болгондугу үчүн аларды жан сактатып келаткан сыяктуу. 5 көк аймакты изилдеп чыккан окумуштуулар диета, физикалык көнүгүү, калыптанган жашоодогу максат, икигай, коомдук тыгыз байланыштар, башкача айтканда достордун көп болушу, үй бүлөдөгү жакшы мамилелер узак жашоонун ачкычтары деп айтып жүрүшөт. Жамааттардын мүчөлөрү өздөрүнүн убактысын жакшы бөлүштүрүшүп, сабырсыздыкка жол бербей, этти, бышырылган тамакты аз жеп, ичкиликти ченем менен ичишет. Алар физикалык көнүгүүлөрдү жанына күч келтирүү менен жасашпайт, бирок алар күнүгө кыймылдуу болушуп, жөө басып, бакта иштешет. Көк аймактарда жашаган адамдар машина айдагандан көрө жөө басканды жакшы көрүшөт. Жашылча өстүрүлгөн бакта күнүгө шашпай иштей беришет. Бул элдин бири-бирине окшоштугу мына ушунда. 80% эреженин сыры. Японияда жалпы эл күнүгө колдоно турган хара хачи бу деген сөз бар. Бул сөздү тамак ичээрдин алдында же тамак ичип бүткөндөн кийин айтышат. Ал курсагыңды 80%га гана толтур дегенди билдирет. Тамакты өтө тое жебе деген илгертен келаткан накыл кеп бар. Ошондуктан окинавалыктар тамакты ашыкча жеп, аш кыла албай, курсагын көтөрүп баса албай, клеткалардын кычкылдануу мөөнөтүн тездетүүсүнүн ордуна курсактардын 80%га толгонун сезгенден кийин тамак жегенди токтотуп коюшат. Албетте, курсактын 80%га толгонун так билүү кыйын, бирок биз курсагыбыз тое баштаганын сезгенден кийин эле тамак жегенди токтотушубуз керек. Бир аз ашыкча ичкен тамак же түшкү тамактан кийинки каалабасак деле жеп койгон алманын токочу бир аз убакытка гана жыргалчылык бербесе, келечектеги жашообузга бакыт алып келбейт. Тамакты кандай кылып бериштин жолун билүү да өтө маанилүү. Тамактарын аз, бирок көп табактарга салып бергени менен алар тамакты аз жешет. Япониянын ресторандарында 5 түрдүү тамак беришет. 4-өө аз-аздан, ал эми 5-чиси негизги тамагы бир аз көбүрөөк. Алдыңызда 5 табак турса, тамакты аябай эле көп жегендей көрүнөсүз. Бирок иш жүзүндө тойбой каласыз. Япониядагы батыштын адамдарынын бат эле арыктап келишимдүү болушунун себеби ушунда жатат. Жакында эле жүргүзүлгөн диетологдордун изилдөөлөрүнүн окинавалыктардын жеген тамактары 1800-1900 калорияны түзсө, Акшда 2200-3300 калорияга барабар. Окинаванын диетасы тофудан, таттуу картошкадан жана балык менен жумасына 3 жолу жашылчадан күнүнө 311 грамм турат. Тамак ашка арналган бөлүмдө ошол 80% кайсы мүчөгө пайдалуу экендигин жана кычкылданууга каршы таза тамактардын тизмесин көрөбүз. Муаи, жашоого байлануу. Окинавада жамааттын ичинде бири-бири менен жакын мамиледе болуу адат болуп калган. Муаи деген кызыкчылыктары бири-бирине көз салып жардам берип турган дос адамдардын тобу дегенди билдирет. Жамаатка кызмат кылган көп адамдар жамааттын икигайынын бир бөлүгү болуп калат. Муаи фермерлер чогулуп, тажрыйбаларын бири-бири менен бөлүшүп, жарыбаган түшүмдөрүн жыйноого бири-бирине жардам беришкен өтө катаал убакытта пайда болгон. Муаинин мүчөлөрү топко ай сайын өздөрүнүн кошумчаларын берип турууга макулдашып алышкан. Бул акча чогулуштарга катышууга, чогулуп тамак ичүүгө, шоги, япон шахматын ойноого же бардыгынын жалпы сүйүктүү иши менен алектенүүгө жумшалат. Топ чогулткан акча алардын иш аракеттерине жумшалат. Эгерде акча ашып калса, топтун бир мүчөсү кезек менен керектүү сандагы акчаны алат. Ушундай жол менен Муаи топтогу моралдык жана каражаттык туруктуулукту сактап турат. Эгерде топтун бир мүчөсү мейли эркек же аял болсун, каражат жагынан кыйынчылыкта калса, ал топтун чогулткан акчасынан ала алат. Ар бир Муаинин каражаттык абалы топко жана каржылык жагдайына жараша болот. Топко мүчө болуу жана жардам алып туруу адамга коопсуздук сезимин берип, жашоого болгон үмүтүн арттырат. Ушул китептеги темалар тууралуу кыскача маалымат бергенден кийин, азыркы кездеги эрте картаюунун бир нече себептерин карап чыгабыз. Андан кийин икигайга катышы бар ар кандай факторлорду изилдейбиз. Экинчи бөлүм. Улгаюуга каршы купуя сырлар. Узак жана бактылуу өмүр сүрүүгө таасир эткен майда нерселер.
Каарылыктан качып кутулуунун ылдамдыгы. Бир кылымдан ашык убакыттан бери өмүрүбүзгө орто эсеп менен жылына 0,3 жыл кошуп келатабыз. Эгерде бизде жылдык өмүрүбүзгө дагы 1 жыл өмүр кошо турган технологиябыз болсо эмне болот эле? Теориялык жактан биз биологиялык өлбөс болуп, каарылыктан качып кутулуунун ылдамдыгына жетишмекпиз. Каарылыктан качып кутулуунун ылдамдыгы жана коен. Элестетип көрүңүз. Тээ алыста бир белги турат. Анда бир сан жазылган. Ал сан сиздин өлө турган жашыңыз. Жыл өткөн сайын сиз ошол санга жакындай бересиз. Сиз белгидеги жашка жеткенде өлөсүз. Эми дагы бир нерсени элестетип көрүңүз. Бир коен ошол белгини моюна илип алып, келечекти көздөй басып баратат. Сиз 1 жыл жашаган сайын коен сизден жарым жылдык алыстыкта турат. Убакыт өтө берип, сиз коенго жетесиз да өлөсүз. Эгерде сиз бирден жылды артка калтырган сайын коен сизден 1 жылдык алыстыкта турса эмне болот эле? Сиз эч качан коенго жетмек эмессиз. Демек өлмөк да эмессиз. Келечекке кетип бараткан коендун ылдамдыгы биздин технологиябыз. Биз канчалык технологиябызды жакшыртып, өз денебиз жөнүндөгү билимди өөрчүтсөк, коенду ошончолук бизден алыс басууга мажбурлайбыз. Каарылыктан качып кутулуунун ылдамдыгы жыл өткөн сайын 1 жылдык алыстыкка алдыга кеткен коендун ылдамдыгы. Ошого жетсек, биз өлбөстүккө жетебиз. Реу Курцвейл жана Оубрей де Грей сыяктуу изилдөөчүлөр каарылыктан качып кутулуунун ылдамдыгына жакынкы 10 жылдарда эле жетебиз деп жатышат. Ал эми башка илимпоздор анчалык ишенишпейт. Алар биздин технологиябыз канчалык жакшы болсо да, өмүрдүн эң жогорку чегинен ары өтө албайбыз дешет. Кээ бир биологдор биздин клеткаларыбыз 120 жаштан кийин кайра калыбына келүүсүн токтотот деп айтышууда. Тунук акыл, сак дене. Илгертен келаткан Mens sana in corpore sano, дени сактын акылы тунук деген макалда аябагандай терең акылмандык жатат. Акыл менен дене экөө тең биз үчүн өтө маанилүү. Экөөнүн абалынын дурустугу бири-бирине байланыштуу экендигин биз унутпашыбыз керек. Тынымсыз иштеген, ар нерсени тез кабыл алган акыл жаш бойдон калуунун бирден бир ачкычы экендигин көрүп эле жүрөбүз. Акылың тунук болсо, ал сенин жашооңдун таза жолуна жетелеп, улгаюуңду кечеңдетет. Физикалык көнүгүүлөрдү жасабагандык биздин денебизге жана маанайыбызга терс таасирин тийгизет. Акыл көнүгүүлөрүн жасабаганда жаман, ал нерв клеткаларыбызга зыян келтирип, нерв системаларыбызды бузат. Натыйжада биз айлана чөйрөгө жараша иш кылуу жөндөмүбүздөн айрылабыз. Мына ошондуктан мээн иштетүү биз үчүн өтө пайдалуу. Акыл көнүгүүлөрүн жасоону биринчи жолу жактап чыккан израилдик невропатолог Шломо Брезниц дене жакшы формада болуш үчүн мээн иштетиш керек деп талашып келатат. Ал Испаниянын Redes деген телепрограммасына берген интервьюсуна мындай дейт: бирөө үчүн эмненин жакшы экендиги менен анын эмне жасоону каалагандыгынын ортосунда келишпестик бар. Анткени адамдар, өзгөчө улгайган адамдар, өздөрү жасап жүргөн ишти жасоону жакшы көрүшөт. Маселе бир нерсени гана жасап көнүп калган мээге көп ойлонуунун кереги болбой кала тургандыгында жатат. Көнгөн иш тез бүтөт жана пайдалуу да болот. Бул адат болуп калат. Мындан арылуунун бирден бир жолу мээни жаңы маалымат менен алек кылып туруу керек. Жаңы маалымат менен алек болгон мээ жаңы байланыштарды түзүп, жандана баштайт. Мына ошондуктан сиздерди өзүңүздүн ыңгайлуу жашооңузду өзгөртүү кооптондурса да, жашооңузду өзгөртүп турууга аракет кылыңыз. Акылды көнүктүрүүнүн пайдасын окумуштуулар аныктап көрсөтүшкөн. Коллинс Хемингуэй, Шломо Брезниц өздөрүнүн мээнин кубаттуулугунун туу чокусу деген китебинде ден соолук жана акылмандык үчүн мээни иштетүү, акылды көнүктүрүү көп жагынан пайдалуу. Сиз акылды көнүктүрүүнүн белгилүү бир ишти жасагандан баштаңыз деп жазат ал. Башында кыйындай эле болуп көрүнөт, бирок үйрөнгөндөн кийин жеңил эле болуп калат. Экинчи жолу ал анчалык оор болбой, жеңил эле болуп калат. Анткени сиз көнүп калдыңыз да. Бул адамдын маанайына аябагандай жакшы таасир этет. Бул өзгөрүү натыйжа үчүн гана эмес, адамдын өзүнө болгон ишеними үчүн да жакшы экендиги чын. Акыл көнүгүүлөрү формалдуу түрдө көрүнгөнү менен өзүн өзү алаксытууга жакшы.
Мисалы жалгыз отуруп зериккенде оюн ойноп убакыт өткөрүүгө болот. Биздин нейрондорубуз биз 20 жашка чыккандан баштап эле карый баштайт. Ошол процессти акыл көнүгүүлөрү, бир нерсеге кызыгуу жана окуу үйрөнүү жайлатат. Дайыма жаңылыктарга катышуу, күнүгө бир жаңы нерсени үйрөнүү, оюн ойноо жана башка адамдар менен маектешүү акыл үчүн каарлыкка каршы жүргүзүлгөн негизги стратегиялардын бири болуп саналат. Деги эле келечекке жакшы ойлоруңуз болсо, акыл үчүн пайдалуу экендигин унутпаш керек. Стресс узак өмүрдүн душманы. Көп кишилер өз жашынан каары көрүнүшөт. Эрте келген каарлык боюнча изилдөөлөр мээге көп күч келтирүү же стресс себеп экендигин көрсөттү. Анткени кыйын мезгилде адамдын денеси тез эле каарып кетет экен. Американын стресс изилдөө институту бул процессти изилдеп, адамдагы оорунун көпчүлүгү стресстин кесепетинен деген жыйынтыкка келишти. Гейдельберг университетинин ооруканасынын окумуштуулары жаш дарыгерди изилдөөдөн өткөрүү үчүн ага иши боюнча көптөгөн суроолорду берип, мээге күч келтирүүнү дагы күчөтүш үчүн 30 мүнөттүн ичинде чыгаргын деп математикалык эсептерди беришкен. Кийин канын текшергенде кандагы антителолор мээге күч келтирүүгө протеинди кыймылга келтирген иммундук системаны жооп берүүгө мажбур кылган патогендерге таасир кылгандай эле аныкташкан. Ошол жооптор зыяндуу нерселерди гана жок кылбастан таза клеткаларга да зыян келтирип, эрте каарытат экен. Калифорния университети да ушуга окшогон изилдөөнү жүргүзгөн. Окумуштуулар балдарынын оорусуна байланыштуу стресске кабылган 39 аялдын канынын үлгүсүн алышып, балдарынын ден соолугу чың, көңүлдөрү куунак аялдардын кандарынын үлгүсү менен салыштырышканда, алар стресс, теломерез деп аталган клеткалардын түзүлүшүн алсыздандыруу менен клеткаларды каарыта тургандыгын аныкташкан. Изилдөөлөр канчалык мээге көп күч келсе, ошончо көп клеткалардын кайра калыбына келүүсүнө терс таасирин тийгизерин көрсөткөн. Стресс кантип зыян келтирет? Азыр адамдар шашылыш жана дайыма болуп турган атаандаштыктын учурунда жашап жатышат. Ушул ызычуусу көп замандын денеге тийгизе турган коркунучу жана кыйынчылыгы жөнүндө маалымат жеткенде стресс боло турган иш экендиги анык. Теориялык жактан бул пайдалуу реакция, анткени ал бизге коркунучтуу болгон айлана чөйрөбүздүн таасирине моюн бербей жашай берүүбүзгө жардам берет. Биздин эволюциялык жолубузда стресс биздин көптөгөн кыйынчылыктардан жана жырткыч жаныбарларга жем болуудан сактап калган. Биздин мээбизден кеткен коркунучтун белгиси нейрондорубузга гипофизди иштетүүгө түрткү берет. Ал гормондор кортикотропинди иштеп чыгат. Кортикотропин симпатикалык нерв системасы аркылуу бүткүл денебизди айланып чыгат. Бөйрөктүн үстүндөгү бездер адреналинди жана кортизолду иштеп чыгарышат. Адреналин биздин дем алуубузду жана жүрөгүбүздүн согушун тездетип, булчуңдарыбызды чыңалтып, денебизди коркунучка жооп берүүгө даярдайт. Ал эми кортизол допаминди жана кандын глюкозасын көбүрөөк иштеп чыгып, чыйралтып, коркунуч менен беттешүүгө даяр кылат. Үңкүрдө жашаган адамдар жана азыркы адамдар. Үңкүрдө жашаган адамдар көпчүлүк убакта бейкапар жашашат. Азыркы адамдар көпчүлүк убакта иштешет, баардык коркунучтарга даяр турушат. Үңкүрдө жашаган адамдар кээ бир өзгөчө кырдаалдарга гана стресс болушат. Азыркы адамдар ар күнү 24 саат бою интернеттен жана телефондон жагымсыз кабар күтүшөт. Үңкүрдө жашаган адамдар коркунучтар иш жүзүндө дайыма болуп, жырткыч айбандар кайсы маалда болбосун аларды өлтүрүп коюулары мүмкүн эле. Азыркы адамдар мээ телефондон же интернеттен жаман кабарды жырткыч айбандарды күткөндөй эле күтөт. Үңкүрдө жашаган адамдар кортизолдун жана адреналиндин чоң дозалары коркунучтуу кырдаалдарда адамдын ден соолугун жакшы сактап турчу. Азыркы адамдарда кортизолдун кичинекей дозасы адамдын денесинде тынымсыз агып, ден соолугу начар экендиги, бөйрөктүн үстүндөгү бездердин чарчагандыгын, деги эле адамдын дайыма чарчап тургандыгын көрсөтөт. Ушул процесстердин бардыгы орточо эби менен жүрсө, бизге күнүмдүк кыйынчылыктарды жеңгенге жардам берип пайдалуу болору ырас. Бирок адамдар күнүгө кыйынчылыктарга кабылып турган азыркы заманда мээге күч келтирүү өтө зыяндуу. Убакыт өткөн сайын мээге күч келгенде адамдын клеткалары кайра калыбына келип туруучу касиетинен ажырай баштайт. Дайыма шашылыш абалда жүрүү, эс тутум менен байланышкан нейрондорго терс таасирин тийгизет. Ошол эле убакта
кээ бир гормондорду да жок кылат. Ал көңүлдүн чөгүшүнө себеп болот. Анын дагы бир терс таасири кыжырданууну, уйкусуздукту, ыксыз чочулоону жана кан басымынын жогорулашын пайда кылат. Мындай өзгөчө кырдаалдар акылды жана денени иштиктүү кармап турса да, биздин денебизди эрте карыта турган жанталашкан жашообузду жөнгө салышыбызды талап кылат. Стрессти азайтуунун жолу. Өзүңөр көргөндөй, мээге күч келтирүү стресс өтө коркунучтуу. Ал адамдарда чочулоону гана пайда кылбастан тамакты аш кылуу системабыздан баштап терибизге чейин терс таасирин тийгизет. Мына ошондуктан биздин ден соолугубузга зыян келтирген стресстин алдын алуу өтө маанилүү. Ошондуктан көптөгөн эксперттер майда чүйдө нерсеге көп көңүл бурбоону сунуш кылышат. Стрессти азайтуучу метод адегенде өзүң үчүн колдонулушу керек. Адат болуп калса да, өзүңөрдүн ар нерсеге жасаган мамилеңерди эстеп калып унутпаганга аракет кылгыла. Башкаруудан чыгып улам кайталана бере турган ойлорго чек коюу зарыл. Бизди туңгуюкка ала салдырып бараткан автопилотту токтотууну үйрөнүшүбүз керек. Телефон жабып же телевизор жаңылыктарды көрүп жатып тамак жеген адамдарды жолуктуруп эле жүрөбүз. Ошолордон эмеле жеген омлеттеринде пияз бар бекен деп сурасаңыз айта алышпайт, дейт Роберто Алсибар. Ал стресстен чыккандан кийин жанталашкан жашоосун таштап, бейгам жашоосунун инструктору болуп кеткен. Бейгам жашоого жетүүнүн биринчи жолу медитация, ойду тазалоо, бизге сырттан келген маалыматты тандап алууга жардам берет. Экинчи жолу туура дем алууну, көнүгүүлөрдү жасоо керек. Буга йога аркылуу жетишсе болот. Бейгам жашоого жетүү үчүн тынымсыз көнүгүүлөрдү жасап туруу зарыл. Бирок бизде бир аз эле тажрыйба болсо, биз бүт оюбузду мээге күч келтирүүнү азайтуу үчүн багынтмакпыз. Ал бизге узак жашоого жардам бермек. Анча-мынча стресс пайдалуу. Дайыма мээге күч келтире берүү узак жашоонун душманы экендигин белгилүү. Ал адамдын акыл эсине жана ден соолугуна зыяндуу, бирок мээге аз-аздап күч келтирүү пайдалуу экендиги турмуш көрсөттү. Калифорния университетинин психология боюнча профессору Говард С. Фридман 20 жыл бою бир топ адамды изилдеп, мээге көп күч келтирбей, бир нерсеге жетиш үчүн иштеген ишине жан дили менен берилген адамдар пенсияга эрте чыгып, ойноп күлүп жүргөн адамдарга караганда узагыраак жашайт экен деген тыянакка келген. Мээге аз күч келтирүү жакшы эле нерсе. Мээге аз күч келтирип жашаган адамдар жакшы адаттарга үйрөнүп, тамекини аз чегип, ичкиликти да аз ичишет, дейт ал. Кийинки бөлүмдөрдө 110 жана андан ашык жашагандардын көпчүлүгү өмүрлөрүн тынымсыз жана каарыганга чейин иштөө менен өткөргөндөрүнө токтолобуз. Көп отурсаң бат картаясың. Өзгөчө батыш өлкөлөрүндө адамдардын көп кыймылдабаганы, кан басымынын көтөрүлүп кетиши, семирип кетүү сыяктуу көптөгөн ооруларга алып келди. Бул өз кезегинде узак жашоого терс таасирин тийгизүүдө. Жумушта же үйдө көп убакытта кыймылсыз отуруу менен өткөргөн булчуңдардын жана дем алуу органдарынын иштешин начарлатып гана тим болбостон, кыймылдуу ишке болгон каалоону жок кылат. Кыймылсыз отура берүү кан басымынын жогорулашына, чеги жок тамак жегенге түртүп, жүрөк ооруларына жана рактын белгилүү бир түрүнө алып келет. Физикалык кыймылдын жоктугу иммундук системанын бузулушуна алып келерин, клеткаларды жана организмдин баардыгын карытарын изилдөөлөр көрсөттү. Бул маселе жалаң эле чоң кишилерге эмес, баардык адамдарга тиешелүү. Кыймылсыз отуруп көнгөн балдар толук болушуп, ар кандай ооруларга тез кабылышат. Ошондуктан аларды жаштайынан кыймылдуу жашоого үйрөтүп тарбиялоо өтө маанилүү. Кыймылсыз отура берүүнү азайтуу үчүн көп нерсенин деле кереги жок. Болгону каалоо жана күн тартибин бир аз өзгөртүш керек. Кыймылдуу жашоону баштасак, ичибиздеги ой санаабыз да, сырткы келбетибиз да оңолот. Ал үчүн күнүмдүк жашообузга бир аз кошумча киргизишибиз керек. Биринчи, жумушка жөө баруу же күнүнө жок дегенде 20 мүнөт жөө басуу. Экинчи, лифти пайдаланбай, эки бутуңду пайдалан. Ал сенин булчуңдарыңа, дем алууңа, жалпы эле ден соолугуңа пайдалуу. Үчүнчү, телевизорду тиктеп отура бербей, коомдук иштерге катыш же активдүү эс ал. Төртүнчү, көрүнгөн тамакты жей бербей, жашылчадан даярдалган тамакка өт. Ал тез сиңип, организмге пайдалуу. Бешинчи, тийиштүү деңгээлде 7-9 саат уктасаң дурус болот. Андан көбүрөөк уктасаң бошоң болуп каласың. Алтынчы, балдар менен же жакшы көргөн жаныбарың менен ойно же спорт менен машык. Ал сенин денеңди гана чыңабастан, ой жүгүртүүңдү жакшыртып, намысыңды ойготот. Жетинчи, күн тартибиң дайыма эсиңде болсун. Ал сага жаман адаттарыңды таштап, жакшы адаттарды үйрөнүүгө жардам берет.
жашообузга майда өзгөрүүлөрдү киргизүү менен өзүбүздүн турган турпатыбызга, ой жүгүртүүбүзгө жаңылык киргизип, жашоого болгон кызыгуубузду арттырабыз. Моделдердин түпкүргө каткан сыры. Биздин сыртыбызда, ичибизде карып тим болбой, денебизде, акыл эсибизде карыйт. Адамдын жашын айтып тура турган нерселердин бири биздин терибиз. Теринин астындагы процесстердин жүрүшүнө жараша териге бырыш кирип, өңү да өзгөрөт. Көпчүлүк моделдер көргөзмө болоордун алдында 19 саат уктап алышат. Ал теринин бырышын жазууга жана жакшынакай көрүнүүгө жардам берет. Илим каарлыкка каршы куралдын ачкычы уйку экендигин далилдеди. Анткени биз уктап жатканда денебизде мелатонин иштелип чыгарылат. Ал адамга күч бере турган гормон. Аны биздин мээбиздин ушуга жооптуу бөлүгү күндүзгү жана түнкү кыймылыбызга жараша денебиздеги химиялык заттардан алат. Ал биздин уктоо жана ойгонуу циклдерибизди башкарат. Мелатонин бизге узак жашоого жардам берүү менен бирге төмөнкү нерселерге үчүн да пайдалуу. Иммундук системаны күчөндүрөт. Анда ракка каршы элемент бар. Денебизден инсулин бөлүп чыгарат. Альцгеймер оорусунун башталышын акырындатат. Жүрөк жана остеопороз ооруларына дары. Мына ушул себептерге карап, ал биздин жаш бойдон калуу үчүн болгон күрөшүбүзгө шериктеш десек болот. 30 жаштан кийин мелатонин азыраак иштелип чыга баштайт. Ошондуктан биз төмөнкү нерселерди аткарып, анын ордун толтуруп турушубуз керек. Биринчи, туура тамактанып, кальцийи көбүрөөк тамак жеген туура. Экинчи, күнүгө эшикке чыгып күн нуруна кактануу зарыл. Үчүнчү, уйкуну кандыра уктоо пайдалуу. Төртүнчү, стресстен, тамекиден, ичимдиктен жана кофеинден алыс болуш керек. Ошонун баары түндө жакшы эс алдырбай бизге керектүү мелатониндин иштелип чыгышын азайтат. Адистер каарлыктын жүрүшүн жайлата турган мелатонинди жасалма иштеп чыгарса жардам береби же жокпу деп изилдеп жатышат. Эгерде оң жооп болсо, узак жашоонун сыры биздин өзүбүздө жатат деген теориябызды тастыктайт эле. Каарлыкка каршы пикирлер. Мамиле. Акыл эс биздин денебизди жана анын каарлыкка канчалык тез моюнсунаарын башкарып турат. Дарыгерлердин көпчүлүгү икигайдын эң маанилүү элементи деп эсептелген өмүрүбүздө башыбыздан өткөргөн кыйынчылыктарга моюнсунбай, денебизди жаш бойдон кармап келаткан акыл эсти активдүү кармап туруу зарыл дешет. Ешива университетинде жүргүзүлгөн изилдөө узак жашаган адамдардын өздөрүнө мүнөздүү окшош жактары бар экендигин тапкан. Алар бардык нерсеге калбаат карашат, позитивдүү. Сезимдерин, эмоцияларын башкара билишет. Башкача айтканда, кыйынчылыктарга моюн беришпейт, ачууга алдырышпайт. Мына ушулар аларды узак жашоонун жолуна түшүрөт. Бир калыптагы таза жүрүм-турумдагы адамды жаш бойдон калуусуна жардам берет. Анткени ал чоочулоону, стрессти азайтат. Кылымдан ашык жашагандар жашоолорун окшош жашап өтүшөт. Алар өмүрлөрүн толук кандуу жашап, кыйынчылыктар туш келген тоскоолдуктар болсо кайгы капага алдырбай жеңгенге аракет кылышат. Александр Имич 2014-жылы 111 жашка чыгып, дүйнөдөгү эң узак жашаган адам экендиги аныкталган. Гиннес рекордтор китебинде жазылгандан кийин Рейттер гезиттин кабарчысы менен болгон маегинде узак жашоо биздин каныбызда бар, бирок буга башка нерселер таасир этпей койгон жок. Өмүрүңдү кандай жашап өткөргөнүң да узак жашоого таасир тийгизбей койбойт деп айткан. Узун өмүргө арналган Ода ыр. Гиннес рекордтор китебине кирген, кылым каарткандардын кыштагы катары кирген Огимиде жүргөнүбүздө 100 жашка жакындап калган кемпир япон тилин жана жергиликтүү диалектти аралаштырып төмөнкү ырды ырдап берген эле. Ден соолугум чың болуп, узагыраак жашайм де. Аздап жесең тамакты тилегиңе жетерсиң. Эрте жатып эрте тур, эринбестен басып жүр. Таза жашап ар күндү көп жашагың, баскының. Оору менен өткөрбөй, ден соолукту сактагын. Досторуңду сыйла көп көрбөй, өмүрүңдү көрктөндүр. Жаз, жай, күз, кыш болсо да көнгөн биздин денебиз 4 мезгилдин баарысын бирдей жакшы көрөбүз. Узак жашоо сыры ушул. Иштейбиз эч бир талыкпай, улгайганга карабай кызыктуу өмүр сүрөбүз. Иштен такыр калганча колдоруңду кыймылдат. Чарчайм дебей жумуштан иштей бергин чымылдат. Иштей берсең бир күнү 100 жашка чыгып калаарсың. Өмүргө тойбой эч качан жашоодон рахат алаарсың. Биз эми кийинки бөлүмдүн барагын ачып, узак жашоо менен өзүбүздүн жашообуздун максатын ортосундагы тыгыз байланышка назар салып, кызыктуу маалыматтарды окуп көрөлү.